Кыяматтын 14 белгиси — зынакорлуктун көбөйүшү. Абу Хурайра Аллахынан разы болсун риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун айткан: "Менин жаным анын колунда болгон затка касам, бул үммөт эркектер ачык айкын көчөдө зына кылып калмайынча жок болуп кетпейт. Качан бул нерсе болуп баштаганда, ошол убакыттагы эң жакшы адамдары ал-дубалдын арка тарабына жашынып алып кылсаңар жакшы болор эле" деп калышат. Абдуллах ибн Мас'уд Аллахынан разы болсун айткан: "Ар бир келген пайгамбарлардын үммөтү алардын арасынан зына, сүткордук жайылып кетмейинче өлүп жок болуп кеткен эмес. Качан алардын арасында зына, сүткордук жайылып кеткенде, ал коом өлүп жок болгон." Кыяматтын 15 белгиси — сүткордуктун жайылышы. Абу Хурайра Аллахынан разы болсун риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун айткан: "Кыямат кайым болоордун алдын сүткордук жайылып кетет." Абу Хурайра дагы бир риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун айткан: "Ушундай бир убакыт келет, адам акчаны кандай жол менен таап жатканына маани бербей калат. Адал жол мененби же арам жол мененби, аны менен иши жок." Урматтуу мусулман бир тууган, эгер жакшылыктын ачкычы болгуңуз келсе, анда мына ушул видеолорду жакындарыңыз менен бөлүшүп, жана эң башкысы биздин каналга катталганды унутпаңыз.